Аянты боюнча 3-чү орундагы материк Түндүк Америка. Түндүк Америка 3 океан менен курчалган. Булар Түндүк муз, Атлантика жана Тынч океан. Түндүк Американын аймагынын 4/3 бөлүгүн тоолор, борбордук бөлүгүн түздүктөр ээлешет. 3-чү бөлүгү токойлор менен курчалган. Бул материкте атактуу Ниагара шаркыратмасы бар. Дүйнө жүзүндөгү эң ири таза суулуу жогорку көл аттуу көл жайгашкан. Материктеги өзгөчө жайлардын бири катары Чоң каньон эсептелет. Чоң каньон бул аска менен үңкүрлөрдүн түрдүүлүгү. Миллиондогон жылдар бою Колорадо дарыясы өзүнө жол таап алганча суу жеп кеткен өрөөн пайда болгон. Каньондун узундугу 446 километр. Йеллоустон улуттук паркынын аймагында дүйнө жүзүндөгү ысык булактардын жарымы жана гейзерлердин 3/2 бөлүгү бар. Ошондой эле дүйнөдөгү эң бийик дарактар секвоя эбегейсиз токой бактары өсөт. Секвоя биздин планетадагы таң калыштуу бактардын бири. Бул гиганттар миңдеген жылдар бою узунунан да, туурасынан да өсүп 80 метр бийиктикке жетишет. Материкте ийне жалбырактуу жана жумшак ийне жалбырактуу токойлор, кактустар, агавалар, пальмалар, зайтундар өсүшөт. Түндүк Американын аймагын пумалар, эликтер, койот, опоссум, кемчеттер, гризли аюулары, бизондор, скунстар, тыйын чычкандар жана коёндор, мустангтар, ак баштуу суу бүркүтү, кой бука, ташбака, игуана, канаттуулардын көптөгөн түрлөрү мекендешет. Түндүк Американын аймагында 23 мамлекет бар. Анда 5 миллион адам жашайт. 2 өлкө Америка Кошмо Штатында жана Канада планетанын эң ири 10 өлкөлөрүнөн.